2 октября в городе Баткен, Кыргызстана, состоялось очередное совместное заседание правительственных делегаций Кыргызской республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Делегацию Кыргызской республики возглавил заместитель председателя Кабинета министров, председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев и председатель Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан Саймумин Ятимов. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Руководители делегации, выразив полное взаимопонимание о необходимости активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках, дали соответствующие поручения рабочим группам. Топографические рабочие группы и рабочие группы по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы продолжат работу по описанию проектной линии на оставшихся участках госграницы. В ходе встречи была особо отмечена необходимость укрепления дружбы, взаимопонимания и доверия между пограничными районами, а также продолжение активной работы по сотрудничеству между приграничными областями и районами двух государств. По итогам совместного заседания подписан протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Чегара маселесинде дагы мына ушундай. Мен кыйынмын, сен кыйынсың деп, бардык өзүнүн кыйын экенин далилдеп, анан чегаранын жанына барбастан туруп, аягынын койнунда ысык төшөгүндө жатып алып, эртең менен кашасын жеп отуруп, мына интернет жазып коет, андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп. Адамдар дуруш турган усталар бар, урматтуу биктер. Дагы көрүп атабыз, дагы куруп атты чегарага деп атабыз. Эгер чегара такталмайынча, анда проблема боло берет. Мага өткөндө кулундан адамдар келишти. 3 адам келди. Эң акылдуу адамдар, жаштардын лидери, башкалар келип айтып атат. Уктаганда дейт, тынчыктай албайбыз, кадимкидей. Жанагы үстүңөн жаап турган учурда эч нерсенин дамы сезилбей калат экен. Биз кулундулуктар ошо ызычуу болуп аткан жердегилер ошого биз макул элек. Бизге зым менен болсо да тактап тосуп берсе, так биздин чегара деп билет эле. Кээ бир жерлер бар, талаш, же алардык эмес, же биздики эмес. Кээде алар биздики, кээде биз алардыкын ээ беребиз. Бирок маселе так болбой атпайбы? Маселе так болгондон кийин чегара утур берилип кирип отуруп, чегара кетип калып атат. Аны адамдар түшүнгүсү келбей атат. А бирөөлөр маселени билбестен туруп эле жарма патриот болуп атат да. Куран эрежеси вассулху хайрун. Анча-мунча укуктардан кечип болсо дагы биз жарашууга жетип алып туруп, тактап ала турган болсок, биздин кыйылбай турган өмүрлөр кыйылбай турган. Бул тынч жашоо деген сөз. Эми тиякта октун үнүн уккан адамдар көчөгө чыга албай кал, жашоо жүрбөй кал деген сөз, урматтуу bir тууганым. Куран эрежеси вассулху хайрун дейт. Кудай Таалам жерди өзү кимге каалаганды берип кое берет. Айтыңыз. Чегара боюнча маселе чындыгында мисалы үчүн мындай Чоңалайда 6 мазар тилкеси Тажикстанга берилип кетти деген маалымат тараткан блогер табылды. Ал Жалал Абадтын Нокен районунда жашаган аял экендиги аныкталды. Учурда аны жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жатат. Чоңалай районунун аймагына тиешелүү эч кандай жер тилкеси Тажикстанга берилген эмес. Тынчсызданууга негиз жок. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы дагы жалган маалыматтарга ишенбөөгө жана аны таратпоого чакырган. Эскерте кетсек, 2 октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары Баткендеги мамлекеттик чегараны делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыргызстан менен Тажикстан чегара маселесин биротоло чече турган номер 44-протоколго кол койгонун билдирген. Бул маалыматтан кийин социалдык тармактарда Тажикстанга Оштун Чоңалай районунда жерлер өттү деген маалымат тарап кеткен. Сүлүктүү Тала 11 көмүркени. Аталган көмүркенди иштетүүгө өлкө башчыбыз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров 2022 жылдын 7-майында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Каракече филиалына болгон иш сапарында долбоордук даярдоо иштерине тапшырма берилгенин айткан. Сүлүктүү Тала 11 көмүркенине Союз убагында 1987 жылдары чалгындоо иштери жүргүзүлүп, 114 миллион тонна мамлекеттик мүлктөгү запасы аныкталып, резервке коюлган. Көмүркендин жалпы лицензиялык аянты 862 гектар жерди түзөт. Аталган көмүркен иштеп баштаса, элибиздин кара алтын менен камсыздоо иштери дагы да алдыга жылаары шексиз. Бул көрүнүш көмүркенин азыркы учурда абалы
кенди иштетүүгө долбоорлоо иштери аяктаган соң карьер толук реконструкциядан өтүп, көмүр казууга даяр болот. Бешбурхан көмүркени Ош облусунун Нокат районунда Бешбурхан көмүркенин 1998 жылдары ачуу жана көмүр казуу иштери башталган. 2014 жылдардын аягында көмүркен өзүн өзү каржылай албай калган жана геологиялык талаптар сакталбай калган деген жүйө менен лицензиясы жокко чыгарылып, көмүркендин ишмердүүлүгү токтотулган. Бүгүнкү күндө көмүркен иштебей тургандыктан андагы ишмердүүлүккө керектүү болгон жабдыктары жана техникалары толугу менен жарактан чыгып калган. Ошол себептүү аталган көмүркенин лицензиясы кендин ишин жандандыруу үчүн мамлекеттик ишкана Кыргыз көмүргө 316 гектар жер аянты менен берилген. Учурда көмүркени иштетүүгө даярдык көрүү иштери жүрүп жатат. Загара 2 көмүркени Кара Суу районунда жайгашкан Загара 2 көмүркени бүгүнкү күнгө чейин жеке ишкерлердин пайдалануусунда болуп, талапка ылайык көзөмөлдөөдө болбогондуктан авариялык абалга дуушар болуп, көмүрдүн өзүнөн өзү күйүүшү пайда болгон. Ошондуктан аталган көмүркенди мамлекет өз карамагына алып, мамлекеттик ишкана Кыргыз көмүргө 12 гектар жер аянты менен берген. Учурда көмүркенди иштетүүгө долбоорлоо иштери аяктап, мыйзамга ылайык экспертизалардан өтүп жатат. Тегене жер астындагы көмүркени Жалал Абад облусунун Аксы районунда Тегене жер астындагы көмүркенин жалпы аянты 2131 гектар жерди түзөт. Аталган көмүркенди уюштуруу иштери Союз учурунда ишке ашып, бирок толук кандуу иштетилген эмес. Учурда көмүркенди иштетүү жана кайра ачуу иштерине пландык даярдыктар көрүлүп жатат. Мындан сырткары, Баткен облусундагы Урмизан көмүркени, Жалал Абад облусундагы Көк Жаңак көмүркени, ошондой эле Ош облусунун аймагындагы Кожокелен көмүркендерин иштөөсү пландалууда. Жогорудагылардын негизинде Кыргызстан жакынкы жылдары ири көмүр өндүрүүчү жана көмүр экспорттоочу Азиядагы алдыңкы өлкөлөрдүн катарына чыгууга толук түрдө мүмкүнчүлүк жаралды. Колдошубуз керек, беришибиз керек аларга дагы. Ошондуктан быйылкы жылдын эсебинен аларга 40 миллион даана шприц беребиз. Эмдиги жылдан дагы көбөйтөбүз. Ал эми Россиялык Росздравнадзор мекемеси Кыргызстанда чыгарылган шприцти Франциядагы өндүрүлгөн шприцтердин сапаты менен тең баалап, атамекендик өндүрүш учурда Кыргызстандын ооруканаларынан тышкары Россияга экспорт болот. Аталган ишканага 100% кыргызстандык акционерлер ээлик кылып, суткасына 300 000 даана ар кандай калибрдеги шприцтерди чыгарат. Сапаты боюнча биз Россия Федерациясына Роснадзор бергенбиз. Алардын сапаты текшерип чыкканда биздики Францияныкынан жакшы болуп, Южный Корея менен сапаты бир дал келгенде бири-бирине. Мындан тышкары стерилизденген медициналык халаттарды, шейшептерди, чепчиктерди жана бахилаларды өндүрөт. Бул муктаждыктар чет өлкөдөн сатылып алынчу. Учурда өндүрүлгөн жабдуулар Кыргызстандагы ооруканаларды камсыздап жатат. Ал үчүн мындагы жумушчулар атайын окуудан өтүшүп, азыр баары өз жумушун так аткарып жатышат. Биз операционный тигебиз. Бул жакта спайка бар. Биринчи менден чыгат, биринчи мен рукав кадайм, андан кийин спайкага барат, андан кийин кайра манжет кадайм. Ошол айдылып мондай болуп. Манжет кадагандан кийин, андан кийин мондай горловинасын коебуз. Билим бешигим бел алма. 5-октябрь бүткүл дүйнөлүк мугалимдер күнү. Мугалимдер күнү Кыргызстандын булуң бурчундагы шаар айылдардын мектептеринде, окуу жайларда белгиленди. Алардын катарында Баткен областынын Лелек районуна караштуу чек арада жайгашкан Агарык айылынын так ортосундагы Бел алма орто мектебинин педагогикалык жамааты да өздөрүнүн эс алуудагы ардагер карыяларын чакырып, сый урмат, гүл дестелер, шаңдуу күйлөрдүн коштоосунда өткөрдү. Бел алма орто мектеби 1960 жылдары кадимки бир бөлмөлүү саман убайдан салынган үйдө ачылган. Аралаш карлик класс түрүндө болгон. Азыркы Абди Жапар көчөсүндөгү Ботобеков Өзбекбай абанын жашаган үйүнүн ордунда
Birinci mugalим директор болуп Түркмөнов Мерген агай жана анын жубайы Айнагүл эжеке mugalим болуп дайындалып келген. 1965 жылы Токтобаев Батта агай директор болуп дайындалат. 1970 жылы чоң мектеп салынат. Мектеп айыл аталгандай коммунизм орто мектеби деп аталган. Андан бери мектепте директор болуп эмгектенген мугалимдердин ысымдарын сый ызат менен айтабыз. Үметов Толук, Азимов Абдыманнан, Жолдубаев Сапарбай, Артыков Жолдубай, Исакулов Самат, Дүшөбаев Насыр, Базарбаев Кутубек, Жалилова Алтынай, Улукбеков Жоробек. Азыркы учурда Токтобаева Саадат эжеке директор болуп дайындалган. 1987 жылы коммунизм орто мектебинин 3 кабаттуу имараты курулуп пайдаланууга берилет. Мектепте 826 окуучу жана 57 мугалимдер эмгектенет. Окуу класс бөлмөлөр мезгилдин талабына жараша жабдылган. Өлкөдөгү эгемендүүлүк СССР жоюлгандан кийинки катаал жылдарда ата-энелердин бүтүрүп кеткен окуучулардын жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен оңдоо түзөтүү жумуштары аткарылган. Бузулган отургуч, эмеректер түздөлүп, жетишпеген окуу китептер, интерактив доска жана башка ушул сыяктуу керектүү нерселер алынып, бир топ иштер жасалган. COVID-19 илдети жана чек арадагы жаңжалдарга карабай, мугалимдер, агай эжекелер аралыктан сабактарын өтүп, өз милдеттерин жоопкерчилик менен аткарышкан. Көп жылдардан бери көз жаздындан сыртта калган мектеп 2022 жылы капиталдык мерченге алынып, мектептин чатыры толук кайра жаңыланат. Быйыл 2023 жылда окуучулар жайкы каникулга кетер замат мектептин ички жана сырткы оңдоо түзөтүү иштери жанданып, айнек терезелер, жылытуу түтүкчө системалары алмаштырылган. Сентябрь келип, окуу да башталды. Сабакты оңдоо түзөтүү жумуштарын үзгүлтүккө учуратпоо үчүн улаан түрүлгөн класска бөлмөлөргө көчүп сабак өтүп отурабыз, дейт кепке тарткан мугалимдер. Ички жумуштар бүтүп, сырткы шыбак иштери аткарылууда. Оңдоо түзөтүү жумуштардын сапаты боюнча сураганда баары ыкчан, ойдогудай эле көрүнөт, кубандырат. Бирок күз келип, кыш мезгили жакындаган сайын жылытуу системасы канчалык деңгээлде ысытат. Кептин баары ушунда. Мектептин от казаны, котелу, мурда канча от көмүр жакса деле класс бөлмөлөрдү керектүү деңгээлде ысыта алчу эмес. Байкуш окуучулардын өзүбүздүн буттарыбыз үшүчү. Бөлмөлөрдү тактай менен колдодук. Канча окуучуларыбыз агай эжекелерибиз бут, сөөк, бөйрөк ооруларга чалдыккан. Баарына шүгүр кылабыз. Мамлекетибизге, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго, усталарга, куруучуларга, ата-энелерге ыраазычылык билдиребиз, дейт мугалимдер жамааты. Билим берүү министрлигине сунушубуз. Чек араны коргоо, чек арада жашаган ар бир жаранды ойлондургандай, өзгөчө мугалимдерди да түйшөлтөт. Мектептерде ачылды, аскерге чейинки даярдык деген сабак бар. Ушул сабакка олуттуу көңүл бурулса, окуучуларыбыздын экенге болгон күжүрмөн сезимдерин, аскердик ык жөндөмдөрүн тереңирээк калыптандыруу зарыл. Бул мезгил талабы. Тынчтыкты кааласаң, согушка даярдан дегендей. Отношения двух президентов, Владимира Владимировича Путина и Садыра Нуркожоевича Жапарова очень тесные, от этого очень много всегда зависит.
Но я помню наш разговор с президентом республики Садыром Нургажоевичем о развитии туризма и о том, что руководство страны хочет вкладывать в туризм значительные средства, и это уже видно сегодня. Я биологически себя чувствую хорошо в двух местах. В Москве, где я прожил практически всю жизнь, и в Кыргызстане, да, где я родился. Отношения двух президентов, Владимира Владимировича Путина и Садыра Нургажоевича Жапарова, очень тесные, от этого очень много всегда зависит. Есть понимание того, что Кыргызстан важную роль играет во многих отношениях, потому что у нас большая кыргызская диаспора, например, в России. Это существенно. Это существенно и для России, и для Кыргызстана. И несмотря на текущую волатильность рубля, и что всегда влияет на все-таки заработную плату мигрантов, тем не менее кыргызская диаспора очень, так сказать, прочно живет в России, при том, что многие из них уже являются гражданами Российской Федерации. Это важная часть, в том числе и для экономики Кыргызстана, потому что все-таки поступления, которые приходят из России вот от частных лиц, они весьма и весьма существенны. Ну и понятно, что целый ряд совместных проектов, и экономических, и научных, и гуманитарных, все это связывает страны, и я думаю, что здесь, конечно же, в преддверии саммита 13 октября, саммита глав государств СНГ, в преддверии